Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан коркунучтуу окуялар каналы. Бүгүн биз сиздер менен болгон окуядан алынган табышмактуу болгон окуяга күбө болобуз. Андыктан экранга жакшылап жайлашып алган болсоңуздар, биз баштадык. Дятлов өтмөгүнүн сырдуу окуясы. 1959 жылы кышында Игорь Дятлов башында турган 9 студент жана турист Урал тоолорунда лыжа саякатына чыгышкан. Алар тоонун кыркасына жеткенден кийин чатыр тигишкен. Бирок ошол түн алар үчүн эң агыркы түн болгон. Бир нече күндөн кийин экспедиция убагында кайтып келбегенден кийин издөө тобу жөнөтүлгөн. Алар чатырды тапканда анын ичинен жыртылган жана туристтер ичинен качып чыкканын көрүшкөн. Издер карга аралашып кетсе да баары аябай шашып качкандай көрүнгөн. Кээ бирлери жарым жартылай кийинип, бут кийимдери жок болчу. Катуу суукта мындай абал өлүмгө алып келиши мүмкүн эле. Кийинчерээк алардын денелери ар кайсы жерден табылды. Айрымдарынын сөөгү сынып, мээси чайкалып, ички органдары жабыркаган, бирок сыртында эч кандай жаракат жок болчу. Бир аялдын тили жана көздөрү жоголгон эле. Кызыгы алардын кийимдеринде радиациянын жогорку деңгээли табылган. Окуянын так себеби бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Кээ бир илимпоздор бул кар көчкүдөн болгон дешсе, айрымдары аскердик сыноолорго, жапайы жаныбарларга же табышмактуу табигый кубулуштарга байланыштырат. Кантип ушундай сырдуу окуя болуп кеткен, алар эмнеден качкан, бул суроолор алиге чейин жоопсуз калган.